25 жыл içinde Конституцияны өзгөртүү боюнча 8-ci ирет өтүп жаткан референдум болду. Эми добуштардын берген кыргызстандыктардын жашоосу кандай нукка бурулат? Өздөрүнөн сурап көрдүк. Кече деген референдум өтпөдүбү? Силердин оюңар боюнча берсе өзгөрөбү? Өзгөрүп болуш керек деп ойлойм. Силер бардыңар референдумга? Ооба, барып шайлап келдик. Кыргызстандын жашоосу эми оңолобу же? Оңолот. Только элдин ниети түз болуш керек. Оңолгонго аракет кылыш керек. Кандай закон болбосун, мисалы үчүн конституция негизги закондор да. Ал эмне аткарылыш керек да. Аны ким аткарып атат? Эми ушул вопрос болуп атпайбы? Ну болуп туруп муну деле кабыл алалы. Эми ушул аткарылып кетеби? Демек, жаңы баш мыйзамдагы негизги өзгөрүүлөргө токтололук. Премьер-министрдин ыйгарым укуктарын күчөтүп, парламенттин бийлиги азайтылат. Судья кызматына талапкер болгондор үчүн айрым чектөөлөрдү киргизет. Мисалы, купуя кат алышуудан баш тартуу же аларды телефондогу сүйлөшүүлөрдөн тыңшоо сыяктуу чектөөлөр болушу мүмкүн. Президенттин сотторго болгон таасири жогорулайт. Ал жергиликтүү судьяларды бир жерден экинчи жерге которо алат. Кыргыз сотторунун чечимдери эл аралык уюмдардын чечимдеринен жогору туруп калат. Нике эркек жана аялдын ортосунда гана катталат. Мамлекет кыргызстандыктарды жарандыктан ажыратууга укуктуу болот. Бийликтегилер бул терроризм менен күрөшүү үчүн зарыл деп жатышат. Данышман кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы профессор Бердибек Жумабаевдин мына ушул өзгөртүүлөрдүн кандай натыйжалары чыгышы мүмкүндүгүн сурап көрөбүз. Куш келипсиз, Бердибек мырза. Айтсаңыз, Кыргызстандын азыркы башкы мыйзамы кандай жолго алып барат деп ойлойсуз, же болбосо өлкөнүн өнүгүүсүндө кандай жылыштар болушу мүмкүн? Мен оюмча баш мыйзамды чын айтканда жамаачылап гана койдук да. Ал эми биздин баш мыйзам кандайдыр бир мыкты идеологияга баш ийген, мыкты мамлекеттүүлүккө баш ийген ошондой конституция болуш керек эле да. Азыркы конституциябыз болсо жамачыланып атат да. Мисалы эми туура, негизинен бул реформага кичинеден өзгөртүүгө барып атканыбызды мен туура дейм, мен колдоймун. Бирок биз муну биротоло мыктылап туруп анан чыгарышыбыз керек эле да. Керек болсо альтернативалык вариантты кошуп туруп элге салып беришибиз керек эле. Мисалы премьер-министрдин полномочиясын, ыйгарым укуктарын күчөтүү негизи туура деп эсептейм. Анткени бизде күчтүү парламент, ошого жараша күчтүү президент болуш керек. Же болбосо күчтүү парламент, ошого жараша күчтүү премьер-министр болуш керек да. Анан өкөтөн күчтүү болуш керек. Бирөө начар болуп, бирөө күчтүү болсо да болбойт. Ошон үчүн бул өзгөчө кийинки убактарда аксап келген аткаруу бийлигинин башында турган премьер-министрдин полномочиясын жогорулатканыбыз негизи туура болду деп эсептейм. Өзгөрүүдө премьердин укуктары кеңейери айтылган. Депутат ишмерлердин кызматтары кандай убакытта сакталып калары да жазылган. Бийлик бутагындагы балансына бул кандай жагынан таасирин берет деп ойлойсуз? Мен оюмча аткаруу бийлиги күчөтүлүп атат. Ал эми парламент өзү эле парламенттин чечим кабыл алуусу деги эле өзү татаал нерсе болот, өзүңүздөр билесиздер. Ушуга байланыштуу парламент ага караганда начарлайт. Менимче бул убакта баланс сакталат деп айтууга болбойт да. Аткаруу бийлиги күчөдү деп эсептеш керек. Бул жолку баш мыйзам 9-чу жолу өзгөртүлдү. Кыргызстандын тарыхында да мөөнөтүнө чейин кызмат кылып анан дагы баш мыйзамды өзгөрткөн учуру болгон эмес. Бул эмнеден кабар берет? Менимче бул өзү эми өзүңөр билесиңер, убактылуу өкмөттө көп дагы ийгиликтер да болду, бирок абдан чоң кемчиликтер да болду, туурабы? Менимче ошол кемчиликтерге ошо кезде иштеп калды, ошолор менен иштешип калды. Ушуга байланыштуу кандайдыр бир коргонуу иретиндеги кадам болдуго деген ой бар да. Аны көрөбүз эми. Бул мен только баягы божомолум болуп атат. Менин оюмча, эгерде президент мына да бир жыл убактысы бар эле. Эгерде конституцияны элге алып чыгып, жер талкуулап, мыктыласа, анда эч күнөөм болбойт эле. Анан кийин азыр болсо, анын акыркы вариантында чыгарган жок. Жөн эле жамачылаган эле статьяларды көргөзүп койду бизге. Сайтта көргөздү. Анан кийин мындай учурда кандайдыр бир өзүнүн келечегине болгон даярдыкка деген күнөөм бар. Рахмат сизге. Данышман кеңеши коомдук бирикмесинин төрагасы профессор Бердибек Жумабаев менен маектештик.